Have mercy on me, a sinner. Изат мырза, биздин көрсөтүү ушундай бир адамдын туулуп өскөн жеринен тартып, азыркы иштеп жаткан жумушуна чейин маек куруу, Лидер Плюс көрсөтүүсү. Сиз алгач биринчи өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Алгач ушул телекөрсөтүүңүздөргө чакырган үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Мен өзү аты жөнүм Изатбек Беркмаматов. Өзүм жөнүмдү тааныштырып өтсөм, мен Чоңалайдын кулунумун. 1988 жылы жарык дүйнөгө келгенмин. Ата энем ошол мугалим, апам мугалим, атам инженер, атам аты Кылмамат, апам аты Апиза. 4 бир тууганбыз, 3 уул, 1 кыз. Азыр үй бүлөлүүмүн. 2 уул, 3 кыздын атасымын. Учурда Ош шаар жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы болуп эмгектенип келемин. Ошол жаштар саясатына аралашканыма бир 12 жылдын жүзү болуп калды. Учурда ошол жаштар менен кызуу жаштарды өстүрүү, өнүктүрүү максатында алгылыктуу иштерди жасасак деп аракет кылып жүрөбүз. Ош шаар жаштар иштери боюнча комитети 2011 жылы спорт комитетинен бөлүнүп, өзүнчө комитет болуп түзүлгөн. Ал комитеттин түзүлүшү Ош шаарынын жаштары үчүн абдан жакшы орган болгон. Анткени ал комитетте ошол мезгилде жаштар үчүн бир 300 миң, 200 миң сом акча бөлүнсө, комитет болуп түзүлүшү менен жаштарга 1,5-2 миллион бөлүнүп баштаган. Андан соң комитетте бир топ кадр даярдоо институтка айланды. Учурда быйыл ошол Ош шаар жаштар иштери боюнча комитетинин 10 жылдыгы болуп атат. 10 жылга толуп отурат. 10 жыл ичинде ошол жергиликтүү бюджеттен жылына орточо эсеп менен 4 миллиондон бөлгөндө дагы 10 жылдын ичинде жаштар үчүн 40 миллион сом инвестиция тартылды. Бул жаштардын ошол 7 багыттуу иш алып барат жаштар комитети. Жаштардын интеллектуалдык билим деңгээлин жогорулатуу, билимдүү жаштарды колдоо багытында, жаштардын маданий жашоосун камсыз кылуу, таланттуу жаштарды колдоо багытында, жаштарга адеп ахлактык тарбия берүү, жаштарды бекем үй бүлө курууга багыт берүү, жаштарды ишкердикке үйрөтүү, бизнеске үйрөтүү багытында, жанагы карьералык ростто жаштарга багыт көрсөтүү багытында, жаштардын ошол экологияга болгон мамилеси, жаштарды экологияны коргоого багытталган, жаштардын дени сак сергек жашоого үндөө багытында, жаштарга моралдык, материалдык жактан колдоо көрсөтүү багытында иш алып барып келебиз да. Негизинен ушул багыттарга боюнча шаардык кеңеш жыл сайын биздин отчетубузду алып, ошол эле учурда иш планыбызды көрүп, анан жыл сайын бюджет бөлүп берет. Негизинен ушул шаардык жаштар комитети 10 жыл аралыгында бир топ ийгиликтүү кадрларды өстүрүп жеткирүүгө дагы жетишти да. Бир мисалга айтсак, ошол 10 жылдын ичинде шаардык жаштар комитетинде иштеп тажрыйба топтоп өскөн кадрлар бүгүнкү күндө президенттин аппаратында, өкмөттүн аппаратында, алды вице-премьер-министр, ошол эле учурда президенттин жардамчысы болуп да жүрүштү. Шаардык мэриянын аппаратында бир топ кызматкерлер иштешет, жаштар комитетинен которулуп, ошол жакта. Ошол эле учурда азыркы шаарда 40ка жакын мекеме ишкана болсо, анын ушул 4-5 мекемесинде ошол жаштар комитетинде иштеп тажрыйба топтогон жаштар жетекчи болуп иштеп атат да. Бул деген ушул жаштар комитетинин кадр өстүрүү саясатында бир топ ийгиликтер болгон. Эми башка шаардык жаштар комитети колдоп чет өлкөгө барып, билим жаатында олимпиадага катышкан, Америкага чейин барып, Индонезия, Турция ошол жактарга барып катышып, алдыңкы орундарга жетишип келди да. Ошол эле учурда шаардык жаштар комитети
шаардагы жаштардын ушул саясий аң сезимин жогорулатуу максатында, жаштардын саясий интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу, маданиятын жогорулатуу, билимин жогорулатуу багытында байма бай кээ бир күндөрү 4-төн 5тен иш-чара уюштурган күндөрүбүз болуп атат да. Буну менен ушул эмнени айткым келет? Билимдүү, маданияттуу, эмгекчил жаштар мамлекетибизди эртеңки өнүктүрө турган инсандар. Бүгүнкү жаштар, өнүккөн жаштар эртең өнүккөн өлкө деп атасак болот. Анткени жаштарды бүгүн өнүктүрсөк, эртең алар жетилгенде мамлекетибизди өнүктүрөт. Ошондой принцип менен иштейбиз. Ар дайым ушул жаштарды өнүктүрүп, өстүрүү багытында иш алып барып келебиз. Максатыбыз дагы ошол. Ал эми жаштар саясаты деген эмне? Бул жаштар саясаты мамлекеттин кызыкчылыгында жаштарды тарбиялап өстүрүү дегенди түшүндүрөт да. Мамлекеттин кызыкчылыгы эмне? Мамлекеттин кызыкчылыгы бул мамлекеттин бүтүндүгү, элдин ынтымагы, биримдиги, элдин ошол билим, маданият, адеп ахлак жактан жетишкендиги. Мамлекеттик саясат. Мамлекеттик саясат ушул улуттук урп-адат, каада салт, жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо. Мамлекеттик саясат, жаштар саясаты ушул жаштарды келе жаткан, өсүп келе жаткан муунду ушул мамлекетти башкарууга тарбиялап жаштарга өткөрүп берүү. Чынында бизде 30 жылдын аралыгында 4-5 жолу башаламандык менен бийлик алмашты да. Бул деген бизде саясий интеллекттин жетишсиздиги деп айтсак болот да. Ошого муунга ушул саясий интеллектуалдыктын жетишсиздигинен ушундай бир башаламандык менен, тополоң менен бийлик алмашканы бул биздин мамлекетибизге дагы, элибизге дагы саясий, экономикалык, социалдык жактан чоң кризистерди алып келип атат. Бир топ аркага кетип атабыз. Ошон үчүн бул жаштар саясаты деген негизи бүт мамлекет боюнча жүрүш керек. Ошол мамлекет боюнча өсүп келе жаткан аң сезимдүү, ошол саясий, интеллектуалдык жактан жетишкен жаштарды тарбиялап өстүрүп, ушул бийликти кийинки муунга өткөрүп берүү болуп эсептелинет да. Өзүңө жаккан иш болсо, эч качан чарчабайсың да. Канчалык иштеген сайын иштеген келет да. Мен бир мисалга жаштар саясатында тажрыйбам Кудайга шүгүр 10 жыл болуптур, 10 жылдан ашты. Кудайга шүгүр мамлекет тарабынан дагы ушул жасаган эмгегим үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын ыйгарышты. Жаштар арасындагы кылмыштуулук, жаштар арасындагы башаламандык, бейбаштыкка караганда жаштардын арасында маданий, интеллектуалдык, саясий, социалдык иш-чаралар көп болсо, ошончолук жакшы да, ошончолук өнүгүү болот, ошончолук өсүү болот. Ошон үчүн бул иште эч качан чарчабашыбыз керек. Талыкпашыбыз керек. Жаштарга бир эле мэрия же шаардык кеңеш эмес, бүт коомчулук колдоп, ата-энелер дагы, мугалимдер дагы колдоп жардам беришибиз керек да. Ошондо анан ойлогон максаттар, ошондо ойлогон өнүгүүлөр, ошондо ойлогон ийгиликтерге жетебиз. Негизи өзү жаштар комитети өзү саясий орган болуп эсептелинет. Чынын айтканда, мен эми ошол шаардык жаштар комитети ушул жаштардын кызыкчылыгын коргогон орган, бийликтеги. Жаштар үчүн инвестиция тартып, жаштар үчүн ошол жергиликтүү бюджеттен акча бөлдүрүп, мэрге, депутаттарга түшүндүрүп, ушундай долбоорлорубуз бар. Жаштар арасында ушундай иштерди кылыш керек деп анан акча бөлдүрөбүз да. Негизи быйыл дагы ошол жаштардын интеллектуалдык борборун ачуу боюнча дагы атайын акча каражатын берип беришти. Губернатор имаратты берип атат, мэр, депутаттар акча бөлүп берип атат. Ошол эмеректерине, компьютерлерине, Кудай буйруса ушул марттын аяктарында ачабыз деп аракет кылып атабыз. Негизи эле ошол Ош шаар жаштар иштери боюнча комитети ушул жаштардын өкүлү да, бийликтеги. Ошол жаштардын өкүлү болгонго байланыштуу бир топ саясий адамдар менен иштешке туура келет экен. Өзү саясат. Буйруса эми азыркы жаштар көп саясий алдыдагы боло турган жергиликтүү шайлоолорго катышабыз деп аракет кылып атат. Мен только ак жол гана каалаймын. Ийгилик каалаймын. Ошол өзүнүн жакшы ниет максаттары болсо, келип ошол эл үчүн, жер үчүн иштеп бериш керек.
аракет кылыш керек. Эч кооптоонун кереги жок. Анткени ушул Кудайга шүгүр мамлекетибиз турукташып, бир топ жакшы ийгиликтер болуп келе жатат. Анан сиз айткан дагы бир маселе бар. Чынында көпчүлүк жаштар баягы саясаттын курмандыгы болуп калып атат. Бул саясаттын курмандыгы болгонунун себеби эле ошол бизде бирдиктүү, бир багыттуу мамлекеттик саясаттын жоктугуна байланыштуу. Президентибиз дагы баса белгилейт, баягы көп партиялуу болгондугуна байланыштуу, элибиз дагы көпкө бөлүнүп, үй бүлөдө дагы бир топ бөлүнүүлөр, иште дагы бөлүнүүлөр болуп, ушундай бир ынтымактын ыдырашына себепчи болот экен. Ошон үчүн бул учурда дагы жаштар этият кылыш керек, албетте. Менде бир принцип бар. Ошо көп жылдан бери ошол мен мамлекеттин кадрымын дегенчи. Мен мамлекет үчүн иштейм, эл үчүн иштейм деген принципти карманганмын. Көпчүлүк учурда ошол партиялардын артынан көпчүлүк жаштар жаманат болуп калгандыгын көрүп келебиз. Негизинен ушул Кудайым буйрса келечекте ушул бардык жаштар мен мамлекеттин кадрымын, элдин кадрымын деп иштеп калсак, ошондо бир бүтүндүк, бир ынтымак, бир багыттуу иш кетет деп ойлойм да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бул ошол элдин кызматкерлери да. Элге кызмат кылуучу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Бул жерде бардык жакшы сапаттарга ээ болуш керек. Биринчиден ошол билимдүүлүк, экинчиден тазалык, үчүнчүдөн тактык, төртүнчүдөн жоопкерчиликтүү болуш керек ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкер. Бешинчиден ар бир жасаган ишини сапаттуу жасаш керек. Сапаттуулукка эң көңүл бөлүш керек. Анан адамгерчиликтүү болуш керек. Анан албетте ыймандуу болуш керек. Ушул 7 принцип ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер болуш керек да. Анткени көп учурда көрөбүз, ошол бизде жумуштардын сапатсыз жасалгандыгынан көп учурда биз кайра бир жасаган ишибизди кайра жасайбыз да. Бир мисалга көпчүлүк учурда бир мисал тротуарларды көрөбүз. Жаңы жасалыптыр деп сүйүнөбүз. 1-2 жылдан кийин карасак эле кайра эле баягы мусор болуп калат. Ыдырап чачылып кеткен болот. Мен Германияда болдум. Германияда ушул бир кылым мурда салынган тротуарлар дагы эле күнү бүгүндөй турат да. Бизде көбүнчө ушул сапатка көңүл бөлүп, кылым тура тургандай бир жумуш жасасак, ошондо биз өнүгөбүз деп, өсөбүз деп ойлойм да. 2-3 жылда кайра бир жумуштар жасай берсек, биз ордубузда эле тура беребиз деп айткым келет да. Өнүгүүнү кааласак, ушул 7 сапатты өзүбүзгө сиңишибиз керек деп ойлойм. Жетекчи бул ушул кайсы бир кызмат болбосун, ошол жерде жетекчи боло турган болсо, ал ошол коллективдин, ошол тармактын эң жоопкерчилиги мойнуна илинген, эң жоопкерчилиги көп инсан болуп эсептелинет да. Ал жердеги бүт жумуштун, ал жердеги максат милдеттердин, ишкананын максат милдети бүт ошол биринчи жетекчинин мойнундагы иш да. Жоопкерчилик. Жетекчи өзүнүн ошол жердеги функционалдык милдетин так жана туура билиш керек. Ошол эле учурда коллективге, ошол тармагындагы адамдарга баарына камкор болуш керек. Ошол эле учурда лидер да болуш керек. Коллективди ошол бардыгыны ошо өзүнүн максат ниеттери, жакшы максат ниеттерине, тилектерине ээрчите да билиш керек. Ошондо бир жакшы ийгиликтер болот. Анан коллективде ынтымакты, биримдикти дагы бекем кармай дагы билиш керек. Жана жогоруда айтып өткөн 7 сапаттар дагы ушул жетекчиде сөзсүз болуш керек. Жаштар комитетинде, жаштар саясатында 12 жылдан бери эмгектенип келсем, ошол жаштардын өскөнү, ошол санаалаштардын, замандаштардын, шакирттердин өскөнү бул менин ийгилигим деп билем да. Ошолордун канчалык жетишкендикке, канчалык ийгиликке жеткенинде мен өзүм ийгиликке жеткендей сүйүнөм да. Коллегаларым ушул өсүп бир жакшы кызматка же мэрияга жок эле дегенде мэрияга которулса дагы өзүм ийгилигимдей сүйүнөм да.
ушул Ош шаарынын жаштары бир жакшы ийгилик жаратып, бир долбоорлорду ишке ашырган болсо, ошол менин ийгилигимдей сүйүнөм да. Буга чейин Ош шаарында Кудайга шүгүр мына 2011-жылы комитет түзүлгөн болсо, мына шаардын мэриясынын ички имараттары, шаардык мэрияда ушул жаштар бейбаштыкка эч барган жок да. Кечээги башаламандыкта дагы. Мени сүйүндүргөн ошол, биздин ийгилигибиз ошол. Саясий аң сезимдүүлүктүн жетишкендиги. Ош шаарынын жаштары канчалык бүгүнкүгө чейин ийгиликке жетишип, биз себепчи болбой жетишкен ийгиликтерин ошол как мен өзүм ийгилигим катары кабыл алып сүйүнөм да. Эми Кудайга шүгүр ушул жаштар комитетинде эмгектенип, жөнөкөй адис кызматынан баштадым. Бүгүнкү күндө ошо төрага болуп иштеп атам. Кудайга шүгүр үй бүлө күттүм, дос жар күттүм, саналаш күттүм, шакирт күттүм. Бир топ Кудайга шүгүр жакшы. Бунун баарын мен үчүн ийгилик деп эсептейм да. Бир топ сыйлыктарды берди мамлекет. Мэрия, шаардык кеңеш, өкмөт, ушунун баардыгы менин ийгилигим деп эсептейм. Кудайым буйрса, мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшүп келген, мындан ардан өнүгүү жолунда кете бермекчи. Анткени биринчиден Кудайга шүгүр бизде эгемен эркин кыргыз мамлекетибиз бар. Биздин бул эң чоң байлыгыбыз, бакытыбыз, дөөлөтүбүз. Экинчиден элибиз бар, эне тилибиз бар, кыргыз тил. Маданиятыбыз бар, үрп адат, каада салтыбыз бар, Кудайга шүгүр. Эң негизги баалуулуктар бизде бар, Кудайга шүгүр. Көпчүлүк мамлекет, көпчүлүк эл эңсеген нерселердин көпчүлүгү бизде бар. Эң негизгиси эркиндигибиз бар. Эркиндикте сөз эркиндиги бар. Бунун баары ошол эркин бизнес жүргүзүү, эркин ошол ишкердик кылуу укугубуз бар. Муну менен Кудайга шүгүр мамлекетибиз алдыга жылат, өнүгөт, өсөт деп эсептейм. Албетте бул саясий туруктуулуктагы ошол социалдык, саясий, экономикалык тармакта эң чоң мааниге ээ. Саясий туруктуулуктун болгону өнүгүүгө алып келет. Кудайым буйрса, мындан ары эми саясий туруктуулук болуп, ошол бийлик алмашуулардагы ошол мыйзам жол менен, тынчтык жолдору менен алмашса, Кудай буйрса, баары жакшы болот, баары ойдогудай жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ишенем. Мамлекетибиз кандай жол менен өнүксө жакшы болот дегенге ошол жаштардын ою. Биринчиден албетте билимдүүлүктү өркүндөтүү менен экологиябызды, энергетикабызды жана экономикабызды өнүктүрүү менен ошол калган башка тейлөө, мамлекеттик жана муниципалдык тейлөөлөрдүн сапатын жогорулатуу менен өнүгө алабыз деп ойлойм. Эмне үчүн билимдүүлүк? Албетте бардык иштин алдында билиш керек, тажрыйба топтош керек, билим алыш керек. Билимди өркүндөтүү менен калган нерселерди жасоо оңой болот. Экинчиден ошол эмне үчүн экология? Кыргызстанды ушу келечекте мөмө жемиштүү бакка айланган мамлекетке айланса деп ниеттүүлүк кылабыз да. Анткени бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Сууларыбыз кеңири. Болгону гана тамчылатып сугаруу системасын киргизсек, адыр тоолорубузду дагы бакка айландырсак болот деп мен ишенем да. Үчүнчүдөн эмне үчүн энергетика? Кудайым буйрса, 5-10 жылда энергетикага болгон талап, ошол машиналар, бүт бардыгы электр энергиясы менен жүрүп калат. Ошондо Кыргызстан ошого даяр болушубуз керек. Кыргызстанда электр энергия алуу потенциалыбыз 100% болсо, ошонун 10%-ын гана пайдалана алат экенбиз. Ошол калган 90%-ына дагы мини гэстерди, ветроэлектростанцияларды, солнечный батареяларды коюп, Кыргызстандын экономикасында эң бир баягы Дубай нефти менен путуна турган сыяктуу биз электр энергиясы менен путубузга туруп, мамлекетибизди бир чоң секирик менен экономикасын көтөрсөк болот деп мен ишенем да. Анткени бүт дүйнө жүзү электр энергиясына чоң муктаждык чарылат. Ошон үчүн бул тармак биз үчүн абдан маанилүү. Албетте экономикага бардык тармак кирет эми. Ошол өндүрүш,
ички өндүрүш, сырткы өндүрүш, налог бүт бардыгы. Экономика бизде цифровой экономикага өтсөк деген ойда. Анткени цифровой эсептесек, налогтор автоматически мамлекетке түшөт. Безналичный расчетты жок кылсак, ошондо бүт бардыгы автоматтык түрдө налогтор төлөнүп, прозрачный мамлекеттин бюджетин толукталып, ошону менен башка мамлекеттик жана муниципалдык тейлөө кызматтарын ошонун негизинде сапатын жогорулатабыз. Анткени башка тармактар саламаттык сактоо, билим берүү, коргонуу, коопсуздук тармактары бүт чыгаш алуу тармактар, ал жактын только сапатын гана жогорулата алабыз да. Кудайым буйрса ошол билимдүүлүк менен экологиябызды, энергетикабызды, экономикабызды өнүктүрсөк, чоң ийгиликке жетебиз деп ишенем. Мамлекетибиз чоң ийгиликке жетет деп ишенем.